После ремонта уборканын аябай чоң энергияны күчтүү талап кылат экен. Анын үстүнө азыркы учурда положенияда мындай чоң эмгек менен жалгыз кыла алмак эмес. Мен клининг компанияларынын арасынан ушул Жаннат клинингти тандап алдым. Себеп дегенде кыздар аябай бат-бат кыймылдаган, тарс-тарс жүргөн эмелер экен, өзүм окшогон. Анан мага иштеген работаларын кылдаттык менен ар бир бурчту, кычыкты, таптакыр бир жерде да жөн койбой жуугандар аябай жакты. Техникалары дагы бар экен, атайын парачистелер менен кафелдердин ар бир бурчтарынан бери май болуп катып калган, көп жылдан берки тактардын бүт бардыгы, кафелдин ар бир бурчунда калып калган майлардын бүт бардыгын тазалап чыгып кетишти. Чынында работаларына аябай ыраазы болдум. Аккаунт калтырып коем. Кандай күчтүү өз үйүң. Наконец-то жеттик я. Айтпа, армандап зорга жеттик осы үйгө. Эже, краска беріңізші, жоқ, краска беріп тұршы, мен башым күйіп кетеді, болыңыз, жетпей қалды. Акчасынчы? Ана береме. Эже, 3 краска беріңіз. 3түбү? Бая краскаңыз бир жумага жетпей өчүп қалды. Просто му майлашкан кезде боюсо жакшы келет дейт го. Рахмат, бая берем. Баяга кошуп. Эже, баягы краскаңыз не деген? Баягы краскаңыз вообще болбойт дейт. Мен могу чачыма кайра 10 000 сом короп туруп, бул не деген акча, эже? Нормально краска сатып койсуңбу? Не деген краска ал, эже? Карасычы могу чачымды кайра боёй берем. Мен чыгарбайм да красканы айланан Кудай ырган. Кандай каптыңсың сен? Ушул сага окшогондордун атайына мындай краска алып келдим, сага берейин деп аткам, аңкылдап едиң го жолу эле. Мына көрүп, турецкий фирманыкы. Аты Сиколар жаттап ал. Витаминдер бар, күнгө күйгүзбөйт жана үтүк-бүтүк колдоносуң, фен ошолордон термозащита сактайт. Анан буну деген бирөөнү алсаң, ичинде 2 упаковка бар, 2-3 башка жетет, бир алсаң болду, кайра. Күйөөң тапкан акчасын башың коюп эле жатат экенсиң. Кудай ырган каптырсың жолу. Ушуну ал.